13 бөлүм. Ыйса ибадатканадан чыгып бара жатканда шакирттеринин бири: "Устат, карачы, кандай кооз таштар, кандай кооз имараттар" деди. Ошондо Исага: "Бул чоң имараттарды көрүп жатасыңбы? Мунун баары кыйратылат. Бул жерде таш үстүндө таш калбайт" деди. 3. Ыйса ибадаткананын маңдайындагы Зайтун тоосунда отурганда өздөрүнчө калышканда Петр, Жакып, Жакан жана Андрей андан: "4. Бизге айтып берчи, бул качан болот? Мунун баарынын ишке ашаарын кандай белги аркылуу билсе болот?" деп сурашты. Ыйса аларга мындай деп айта баштады: "Силерди бирөө адаштырып кетпеш үчүн сак болгула. Анткени көптөр менин ысымымды жамынып келип, Машаяк менмин деп көптөрдү адаштырышат. Согуштар жана согуш кабарлары жөнүндө укканыңарда үрөйүңөрдү учурбагыла, анткени булар болушу керек. Бирок бул дүйнөнүн акыры эмес. Бир эл бир элге, бир падышачылык бир падышачылыкка каршы көтөрүлөт. Жерлерде жер титирөөлөр, ачкачылык жана козголоңдор болот. Булар кыйынчылыктардын башталышы. Бирок силер өзүңөргө сак болгула. Анткени силерди сотко беришет, синагогаларда уруп сабашат. Мен жөнүндө күбөлөндүрүшүңөр үчүн силерди башкаруучулар менен падышалардын алдына алып барышат. Баарынан мурда бардык элдерге жакшы кабар таратылышы керек. Силерди салып берүү үчүн алып бара жатышканда эмнени айтабыз деп тынчсызданбагыла. Ошол саатта силерге эмне берилсе, ошону айткыла. Анткени силер эмес, ыйык рух сүйлөйт. Бир тууганын атасы балдарын өлүмгө кыят. Балдары ата-энелерине каршы көтөрүлүп, аларды өлтүрүшөт. Менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Ал эми акырына чейин чыдаган адам куткарылат." Окуган адам түшүнүп алсын. Даниэль пайгамбар аркылуу айтылган кыйратуучу жийиркенич турбашы керек болгон жерде турганын көргөнүңөрдө, Жүйүт аймагындагылар тоолорго качып кетишсин. Ким үйдүн төбөсүндө болсо, ал бир нерсе алуу үчүн үйүнө кирбесин. Ким талаада болсо, ал кийимин алуу үчүн артка кайрылып келбесин. Ошол күндөрдө кош бойлуу жана эмчекте баласы бар аялдарга кыйын болот. Качууңар кыш мезгилине туура келип калбас үчүн сыйынгыла. Анткени ошол күндөрдө чоң аламат болот. Андай аламат дүйнөдө жаратылгандан баштап азыркыга чейин болгон эмес жана кийин да болбойт. Эгерде Теңир ал күндөрдү кыскартпаса, анда эч бир адам куткарылмак эмес, бирок ал өзү тандап алгандар үчүн гана ошол күндөрдү кыскартты. Ошондо силерге кимдир бирөө: "Мына Машаяк бул жерде, же тигине тигил жерде" десе, ишенбегиле. Анткени жалган машаяктар, жалган пайгамбарлар чыгат. Мүмкүн болсо тандалгандарды да адаштыруу үчүн жишаандарды жана кереметтерди көрсөтүшөт. Силер болсо сак болгула. Мына, мен силерге бардыгын алдын ала айттым. Бирок ошол күндөрдө, ошол аламаттан кийин күн караңгылап ай жарыгын бербей калат. Асмандан жылдыздар түшүп, асман күчтөрү кыймылдайт. Ошондо адам уулунун булуттардын үстүндө улуу күч жана даңк менен келе жатканын көрүшөт. Ошондо ал өзүнүн периштелерин жиберип, төгөрөктүн төрт бурчунан, бүт жер жүзүнөн өзүнүн тандалгандарын чогултат. Анжыр дарагынан сабак алгыла. Анын бутактары көп бүчүрүп байлап калганда, жайгелерине ас калганын билесиңер. Ошол сыяктуу эле силер да булардын боло баштаганын көргөнүңөрдө аз убакыт калганын, босогодо турганын билгиле. Силерге чындыкты айтып коеюн. Мунун баары болмоюнча бул муун жок болуп кетпейт. Асман менен жер жок болуп кетет. Менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Ал күндү же ал саатты эч ким билбейт. Асмандагы периштелер да, уул да билбейт. Бир гана Ата билет. Байкагыла, сергек болгула, сыйынгыла, анткени ал убакыттын качан келерин билбейсиңер. Бул жолго чыгаарда үй жайын калтырып, кулдарына бийлик берип, ар бирине өзүнчө иш тапшырган дарбаза кайтаруучуга болсо сак болууну буйруган үй ээсине окшош. Ошондуктан сергек болгула. Анткени үйдүн ээси качан келерин, кечиндеби, түн ортосундабы, корооз кыйкырган маалдабы, таң аткандабы билбейсиңер. Ал күтүлбөгөн убакта, силер уктап жатканда келип калбасын. Силерге айтып жатканым баарына тиешелүү. Сергек болгула.